сөз эркиндиги коргоо комитетинин төрагасымын. Биз 3 жыл мурун ошол сөз эркиндигине басымга каршылык көрсөтүү үчүн саясатчылар жана активист журналисттер баарыбыз бирге туруп ошол оюнду түзгөн болчубуз. Анан кийин Сооронбай Жээнбековдун келгенден баштап ошол өзгөчө басма сөзгө карата, сөз эркиндигине карата жеңилдиктүү баарыбыз көргөн болчубуз. Бирок азыркы процесс кайрадан эски милдеттин кайталанышын биз дагы бир жолу көрүп жатабыз десек болот. Анткени Суперинфо бул жатабыз ар бир регионго жеткен, таратылган жана абдан окумдуу ресурс. Ошондуктан анын таасири абдан күчтүү. Информациялык доордо абдан кыйын да. Ошого карабастан абдан атаандаштык негизде дагы мындай абдан популярдуу гезитти чыгаруу абдан мындай түшүктүү. Ошону жасап жатканы бул коллективге биринчиден ыраазычылык билдирем. Экинчиден ошого карай бийликтин басым жүргүзүп жаткан сөзсүз түрдө адилетсиз нерсе бул саясий өңүттөн болуп жатат. Муну ачык эле айтыш керек. Анткени мынакей басма сөз ошол гезитти чыгарган басма кызматы дагы айтты, бул эч кандай мындай маселе жок депчи. Алар нейтралдуу болгондуктан абдан адилеттүү айтат. Ошондуктан бул Финполдун азыркы жасап жаткан иши саясий өңүттөн караш керек деп ойлойм. Бул сөзсүз түрдө сөз эркиндигине карата басым. Жана биздин сөз эркиндигин коргоо комитети сөзсүз түрдө ошол басымга туруштук берет.